Саламатсыздарбы урматтуу кыргыз элим, урматтуу группанын катышуучулары, мекендештер. Сиздерге бир кайрылуу жасагым келип турат учурда. Мисалы, азыркы учурда көп эле адамдар эмне үчүн бул Кытайдын карызын биз төлөшүбүз керек, жегендер төлөсүн, ичкендер төлөсүн, же болбосо бийликтегилер президент төлөсүн дегендерге. Урматтуу ушундай айткан жарандар, сиздерге кайрылуу. Эгер эсиңиздерде болсо, жакында эле Тажикстандын негизги шаарын, гембаликтер чыккан шаарды жакында эле Кытай басып алды. Эчне ушул карыз төлөнбөгөндүгү үчүн. Макул жерин да алды дейли. Бирок бир гана жерин гана алып токтобостон, ал жердеги эл дагы Кытайга көз каранды болуп калды. Мындайча айтканда, Кытайга иштеп берүүдө учурда. Ойлонуп көрүңүздөр, эртең ушул абал биздин башыбызга түшүшү мүмкүнбү? Мисалы, азыркы учурда Кытайдын карызын төлөө үчүн аз гана убакыт калды. Азыркы учурда айтып жатасыздар, элде акча жок, эл өзү кыйналып жашап атат деп. Мүмкүн акча жоктур, мүмкүн кыйналып жашап аткандыр, туура. Бирок биз алардан сураган жокпуз да акчанычы. Биз айтып жатабыз, бул жерде ар ким өзүнүн каалоосу менен деп жатабыз. Колунан келишинче, ар ким колунан келишинче жардам берсин. Сыртта жөн гана кайдыгер карап турбасын деп атабыз. Мындайча айтканда, азыр акча жок дегенде ар бир адамда 10 сомдун болушу мүмкүнбү? Макул 10 сом дей элейин, 1 сом дейли. 1 сом ар бир адамдан табылат. Бул сыртта деле, көчөлөрдө деле жатат, чөндөңүздөрдөн деле түшүп калып жатат. Кыргызстанда жалпы 6 миллион, мындайча карап айтканда 6 миллиондон деле ашык адам бар да. Ар бирибиз 1 сомдон чогултканда деле 6 миллион сом акча чогулат экен. Караңыздарчы, кандай чоң пайда келтирип жатабыз. Биз азыр ушул кайдыгерибизден улам, эртең биз дагы жерибизде, өзүбүздүн жерибизде мигрант болуп жашап, Кытайга кул болуп калышыбыз мүмкүн. Ушул нерсе биздин дагы башыбызга түшүшү мүмкүн. Бул келбейт деп эч ким кепилдик бербейт. Ойгонолу кыргызым, жоготпойлу өлкөнү, сөөк калды эти жок, тонотпойлу өлкөнү, үмүт үзбөй биригип, кушурбайлы желкени, ойлонсун деп жаткандыр, бул сыноону бергени, бул сыноону бергени.